Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Нурбек Өмүрбекович, алып баруучулар. Могул жерде Минздрав боюнча аябай кайрылуулар көп келип атат, Алмаз Акунжанович. Жанагы Алымкадыр, Бешеналиев боюнча ошонун үстүнөн кайрылуу азыр дагы менин кабинетимде 6 аял келип турат. 6 аял. Могул жерде хронологиясын карасаң, бул киши министр болуп келгенден бери эле киши өлүп атыптыр да. Мына 12 январда 15 январда 3 больницада 2021 жылы төрөлгөн жаш бала. Андан кийин Бишкек номер 2 роддомдо 15 январда, андан кийин 5 февралда, андан кийин 12 февралда Жайыл районунда, анан 21 февралда, 17 декабрь. То есть, могу телефонда да толтуруп кеттим. Мына министр өз колу менен райондун больницалардын жетекчисинин приказын турдой кол коюп өзү коюп атат. Эртеси зам министри башка бирөөгө приказ чыгарып атат. Там кадровый чехарда, бардак Минздравда. Кече жакында мен бир тааныштарым, аты жөнүн айтпай эле коеюн. 11 жаштагы бала кулагынын жанына фурункул чыккан экен. Фурункулду алабыз деп, целый чоң нервин кесип коюп, бир бети иштебей калып, Туркияда көптөгөн миллион сом карыз парыз кылып атып, дарылатып келди. Бул министр здравоохраненияны, урматтуу коллегалар, могул жака чакырып туруп, ал киши президентке кичине аканетти жасап берсе эле кыйынмын деп ойлобосун. Могул жерге келип элдин алдында жооп берсин могу өлүмдөргө. Андыктан мен жана Нурланбек Тургунбековичке да кат жүзүндө жиберип койдум. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, ушуну кийинки сессияга Кабмин менен кошо министр замдары келбестен Алмаз Акунжанович өзү келсин. Алымкадыр Бешеналиев. Эмне үчүн өлүм көбөйүп кетти? Кече жакында 3 жашар баланын тишин жулдырам деп, тишин дарылатам деп, анын өлүмү толгон токой. Мына азыр ишенбесиңер, мен кабинетиме чыккыла 6 аял отурат. Алмаз Акунжанович. Ушул тапта онлайн чыгып көрсөңүз болот. Арызданып келишти. Ушуну эске алып, протоколуна тапшырма берип, кийинки сессияга министр өзү келип, деятельность боюнча отчет берип койсунчу. Рахмат сиздерге. Рахмат. Жогоруда төрага айткан 4 апрелде министрлер кабинети толугу менен келет. Башында Акылбек Үсөнбекович өзү келет. Ошондо маселени көтөрүңүздөр. Рахмат. Кийинки маселе. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, көрбөй калдыңыз окшойт, Мен Жусуп Коргонбаев уулун колдойт элем да. Анан биз бул саламаттык сактоо тармагындагы реформа дегенибиз менен бүгүнкү күнү реформа деген аттын өзүн айтуу жиркеништүү болуп калды да. Реформа деген сайын биз прогресс эмес, артка кетип атабыз, регресс. Саламаттык сактоо тармагындагы биздин врачтардын иш таштоосу да жөн эмес. Ошон үчүн мына азыр байма-бай чыгып атат өлүмдөр, балдардын өлүмү, энелердин өлүмү болуп көрбөгөндөй. Күн сайын маалымат. Региондордогу бизге кайрылууларды айтып болбойт. Ошон үчүн мен айтамын, өкмөттүк күндө карайбыз, бирок саламаттык сактоо тармагын өзүнчө да бир күнгө карашыбыз керек. Өзүнчө бир чоң маселе кылып, бир күндү бөлүп карашыбыз керек болуп атат. Мына өткөндөгү 3 жашар наристенин өлүмүн алгыла. Тишин дарылатам деп келип туруп трагедия болуп атат. Энелердин өлүмү, мурда бир эненин өлүмү мамлекет үчүн чоң трагедия болчу. Иштен алуу эмес, ага иш козголчу, жумуштан алып коюп эле чектелбестен. Бүгүнкү күндү саламаттык сактоо тармагында эми маянанын жоктугунан башталып атат, баарычы аздыгынан башталып атат ошонун баары. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери карашыбыз керек. Алмаз Акунжанович, чынында коңгуроо кага турган мезгил келди. Эдил мырза караш керек болуп атат соц тармактычы. Жөн эле элдин ден соолугу жогорку кеңешке эмес, жалпыбызга керек. Дени сагылып болобуз десек, биз бүгүнкү күнү биз чоң кадамдарга барышыбыз керек болуп атат, чынында. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, ушул тармакты сиздерден сураныш бир катуу өзгөчө карап берели. Министрдин маселесине чейин караш керек болот, керек болсочу. Рахмат. Рахмат. Кийинки маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин ардак грамотасынын сыпаттамасын бекитүү жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору демилгечи депутат Сыдыгалиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович, Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары. Сөз сизде, Нурбек Омурбекович. Процедурный 4 микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, Нурбек Өмүрбекович.
азыр эле мына коллегаларыбыз айтып кетпедиби, Минздравдын министри боюнча келип ошол депутаттардын алдында мына отчетун берип, ошол ар бир кылган ишин, кандай иштер болуп атат айтып кетүүсүнө мен дагы кошулат элем ошол коллегаларыма. Рахмат. Рахмат. Рахмат.